Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер? Чындык өз максатына жеткенге чейин жалган бүт дүйнөнү кезип чыгат деп айтат элибизде. Менин атым Орозайым Нарматова, жанымда отурган коногубуз менин эжекем Самара Нарматова. Биздин аталарыбыз бир тууган, аталаш тууганбыз десем дагы жаңылышпайм. Урматтуу мекендештер, жеке мен өзүм чындыкты ар дайым азыркы кезде айтып келгендигим үчүн кайсы бир каралоого кабылып, Орусиядан бул батирди кантип алган, буга саясатчылар сатып алып бердиби, бирөөлөр ушинтип айлык төлөп берип турабы деген ушактарга чекит коюунун алкагында биздин мекендештерге да кайсы бир деңгээлде пайдасы тийип калар деген ушундай жакшы позитивдүү ой менен эжекем экөөбүз маектешип сиздерге жакшы жаңылык менен бөлүшөлү деп турабыз. Биздин студиябызга куш келдиңиз, Самара эжеке. Жеке мындай алгач ушул маекти баштаардан мурда эле сиздин жеке турмушуңуз, кандай жашооңуз деген ушул тууралуу сурагым келип турат. Ошол тууралуу биздин көрүүчүлөргө баяндап кетсеңиз, анан калган кантип сиз батир алып бересиз Орусияда, ошо калган суроолорду акырын берем да. Амансыздарбы мекендештер? Атым Самара Нарматова, KG недвижимость агенттигинин жетекчисимин. Сразу эле личный жеке жашоомо суроо бердиңер. Жеке жашоом аябай кызыктуу десем болот. Кудайга шүгүр 4 баланын апасымын. Жолдошумма аябай эркелейм. Үй бүлөдө бул жашоодо негизи күндөн күнгө жакшы жашоого, анан ушул жашоону татыктуу жашоого, анан азыркы биздин убактыбыздын баардыгы балдарыбыз үчүн арналып келет көбүнчө. Балдарым келечекте мындай адам болсун, мындай болсун дебейм. Бирок келечекте адамгерчиликтүү, чыныгы, адамдык сапаты бар адам болсун деп тилеп келебиз. Анан жолдошум аябай жакшы көрөт. Мени колдойт. Айта кетчү нерсе бул эң эле башкысы аял кишини жолдошу канчалык колдогон сайын ал ошончолук жакшы ийгиликтерди жарата алат. Жакшы нерселерге өзүнүн аркасында бар ойлошу мүмкүн, Самара эле ушундай деп. Жок, аркадан сага туруп колдоо көрсөткөн адамдын колдоосу аябай чоң. Ошон үчүн жолдошум мени дайым колдойт. Мен ар дайым жакшы ошо биздин кыргыз мекендештерге дагы жардам көрсөткөнгө аракет кылып келем. Рахмат. KG недвижимость, KG там деп которуп алган мен кыргызча. Ушул агенттик Самара Нарматова менен биргеликте дегеле ушул агенттиктин жетекчиси Самара эжекем биздин 500дөн ашык кыргыз мекендештерге батир алып берген, адашпасам. Ошол суроонун алкагында бүгүнкү ошол маекти куруп жатып сизге берейин деген эң мазмундуу биздин мекендештерден келип турган суроо. Кандай документтер керек алгачкы эле? Эмне кылсак ушундай бир алыш үчүн алгачкы кадамды, алгачкы ушул биринчи баштаган ишти кандай документтер менен башташ керек деп сурашат да, ошону кыскача баяндап берсеңиз. Бул аябай жакшы суроо болду. Толугураак токтолуп жооп берип кетейин. Биздин кыргыз мекендештер Россиянын аймагына келгенден кийин, расмий түрдө иштегенден кийин, алардын документтери баардыгы так болот. Паспорты, перевод, миграционный картасы, регистрациясы, СНИЛсы, баардык документтер болот. Жумушунан ала турган 2 эле документ. 2 НДФЛ менен копия трудовой книжкасын алып келет. Анан эң башкы таштаачу кадамдардын бири болуп эсептелген бул келип толук маалымат алыш. Же болбосо телефон аркылуу сурап, өзүнүн ипотека турак жай алууга мүмкүнчүлүгү бар экенин билип, анан документтерин чогултуп, биз менен иштешкен адамдар Кудайга шүгүр үйлүү болуп жатышат азыркы учурда. Жакшы, мына ушул жерде азыр астында эжекебиздин номери турат. Ар дайым маектерибизди чыгарсак номер каякта деп сурай беришет да. Астында ошол номерлер турат. Биз видео монтаж менен жазып коебуз. Урматтуу мекендештер, негизи мен ушул менин көпчүлүк жакындарым, туугандарым Орусияда болгондуктан бир туугандарым ушул жерде
отурукташып калгандыктан мен жандарына чакыра беришет. Ошондуктан бул жакта убактылуу жашап иштеп жүрөм. Буюрса Кыргызстанга кайтып барам деген үмүтүм бар. Толугу менен 1,5 жыл мурда мен да Орусиядан батир алганмын. Эмне себептен? Анткени келечекке инвестиция катарында. Ушул эжекебиз Екатеринбургтан келип, биз деген баягы арендага, ижарага алып батирде жашап жатканыбызда, ушу ижара акысын төлөгөнчө өзүң эле батир алып берейин сиңдим, ошол жерге жашап, ижара акысын ошол эле ипотекага төлөсөң үйлүү болуп каласың деп мага түшүндүргөндүктөн биз курбум экөөбүз топтогон акчаларыбызды биринчи төлөм кылып төлөп, анан батир алганбыз. Ошол 1,5 жыл мурдагы баасы 10 миллион болчу. Азыр учурда 15 миллионго чейин кымбаттады. Демек азыр биз сатабыз десек, бизге 5 миллион каражат, ушундай бир бизге пайда акысы деп эсептесек болот да. Сөзсүз эле баягы 20 жыл, 30 жыл ушинтип Орусияда калып кетүү максат эмес. Болгону баягы ижарага батир алып жашап жатканда эле өзүңдүн батириңе ээн эркин, кенен кесир, акысыз өзүңдүн батириңе регистрацияга туруу деген ушундай маселелерде жеңилдик болот. Менин сурайын дегеним, кыргыз жараны деле, орус жараны деле ала берсек болот экендигин азыр айтып өттүк. Биринчи төлөм боюнча жана ошондой эле кыргыз мекендештер канча айлык алыш керек ушу батир алган үчүнчү? Анан алар болсо 20-30 жыл калып кетебизби деген суроолорду бере беришет да. Негизи батир алам деген адам официальный түрдө иштеп аткан жеринен белый зарплата, анан кийин колуна алган доход болуп бөлүнөт. Бирок бизге ушул маселе боюнча үй алам деген адам бизге кабарлашып, же болбосо офисибизге келип, тактап маалыматты кандай документ алып келсем сиздерге үй ала алам, менин доходум мынча деп айтып, документтерин чогултуп келген адамдар ала алат. Справка бар, форма банка деп коет, ошону толтуртуп келип, официальный зарплатасы 20 000, бирок колуна алган доходу көбүрөөк болсо, ошол колуна алган доходун жумушунан жазып берсе, биздин мекендештер ала алат. Жана ошондой эле башкы төлөм боюнча айта кетсем, ошо мага байланышкандардын баары эле сразу биринчи суроосун ошодон бери башташат. Негизи айтып эле келебиз, башкы төлөмү жок алса дагы болот, мүмкүнчүлүк бар, алып атышат ушул күндө дагы. Ошол башкы төлөм дегенде ошол первый взнос деп коет орусча. Дагы бир кызык маселе болуп жатат да. Биздин мекендештер бир гана ушул Москвадан же Екатеринбургтан эле алса болобу деп сиздин видеолоруңуздарды көрүп жүргөндөр жетишпей калат окшойт. Жооп бергенге мага суроо беришет да. Орусиянын бар жок облусунан, бар жок аймагынан алса болот. Россиянын каалаган аймагынан алганга мүмкүнчүлүктөр бар. Түшүнүктүү. Урматтуу мекендештер, сиздерден дагы көпчүлүк суроолор келет. Ошол жанагы мен ошол үйдү алып, ошол жерде 20-30 жыл жашай береминби дейт да. Анан кандай мотивациялык кеңеш берет элеңиз? Ошо азыр эртең 1 жылда кетем деп келгендердин жашаганына Россияда 10 жылдан ашыптыр да. Мен келгениме 10 жыл болду, 15 жыл болду деп жүргөн мекендештер бар. Анан дагы бир мекендештер бар, эч эле акча жыйнай албай жатам. Тапкан акчам каяка кеткенин да билбей калып атам депчи. Бул недвижимость жылдан жылга баасы кымбаттайт. Азыр үй алып койсо 5 жылдан кийин сатса, ошол үй жок дегенде миллиондон кымбаттаганда деле 5 миллион өзүнүн жанына калат да. Анан ошол 5 миллионду канча жылдар бою жүрүшүп Россиянын аймагында айлык тиет, анан айлыга салышат, анан аяка кетет, бияка кетет, квартплат беришет, ошентип атып, бул жакта иштеген акчасынын топтой албай калган биздин мекендештер көп. Дагы ошондой баса белгилеп кетсек, мектеп, садик маселеси аябай кыйын болуп атат азыр. Ошондой эле биздин кыргыз мекендештер өздөрүнүн жашаган үйүндө прописный болуш керек болуп атат. Акыркы учурда регистрация коюш керек болуп атат временный. Ошондуктан азыр биздин кыргыз мекендештерге аябай жакшы мүмкүнчүлүк деп айта алам. Себеби өздөрүнүн үйүндө баардык документтери так болот, балдарын садикке, мектепке жайгаштырган мүмкүнчүлүктөр бар. Жана ошондой эле бекер эле квартплатка берген акчасын өзүнүн жеке үйүнө төлөгөнгө жетпейт.
20 жыл калып кетпейт Россиянын аймагында. Эгер кете турган болсо биздин кардарлар үйүн сатыкка коюп, сатышып Кыргызстанга кетсе болот. Анан дагы бир суроо беришиптир да. Эмне себептен ортомчу ушундай агенттикке барбай эле өзүңөр эле банкка барып ипотека алып алсаңар болот, барбай эле койгула дегендерди ачыптыр да. Ошолорго кандай жооп берет элеңиз? Туура эле кабыл алам ал нерсени. Эгерде документтерге юридикалык өзүнүн билими болсо, же болбосо өздөрү ошол первый начало взносу болсо, сөзсүз банкка барып через банк аркылуу алса болот. Мындай элдер ойлоп айтат да, оңой эле экен го, биз барып алып алабыз деп. Бирок ошол нерсе эгер ошончолук оңой болгондо анда бардык эле барып өздөрү алып алмак да. Биз ошол биздин жардамыбызга муктаж болгон биздин мекендештерге жакшы жол көрсөтүп, өзүбүздүн тажрыйбабыз менен бөлүшүп, мындай үй алсаңыз мындай болот, бул үйдүн келечеги мындай, бул үй мындай деп бардык жактарын айтып, биздин мекендештерге туура жол көрсөткөнгө аракет кылабыз. Биз ошондой мекендештерге жардам берип келебиз. Өзү ала тургандарга каршы эмеспиз, барып өздөрү алса болот. Бирок сиздердин өзүңүздөрдүн компанияңыздардын юристи, мындай кимдер бар дейм да, ошол себеби алып аткан батириңдин жанагы мошенниктер көп кездешип калып, алданып калуу дагы чоң эмеси болуп атпайбы? Баягы алданып калуу дагы болуп атат да алардачы. Биздин компанияда юрист бар. Юрист үйдүн кандай неме менен өткөнүн, тарыхын, канча адамга өткөнүн, буга чейин кандай документ менен өткөнүн, ал үйдө канча адам прописанный болгонун, коммуналкадан карызы жоктугун, бардык үйдүн историясын текшерип, банкка өткөрүп беребиз, банк текшерет, страховой компания текшерет, анан кийин гана клиентке оформление болот. Ошон үчүн бизде сөзсүз кылдаттык менен ар бир документ текшерилет. Түшүнүктүү. Ошон үчүн дагы мен ошол юристтер текшерсин, биз алып жаткан батирдин көптөгөн миңдеген, 100 миңдеген карыздарга ошол коммуналдык баягы акыларынан карыз болуп калбагандыгын текшерип берсин деп, баягы сделка, келишим тез арада ишке ашып, батир бизге өтүп калсын деп, ушу сиздердин агенттиктин жардамын алып ушундай батир сатып алганбыз. Дагы бир эң орчундуу суроолордун бири, азыр проценттик ставка 12, 11, 10% болуп атат да, жакында түшөбү кандай? Ооба, азыр 5-күн түшкөн, ушул келаткан жума. Пока банктар обновление кыла элек, буюрса декабрга чейин ставка 5-6-га түшөт деген маалымат бар. Бирок азырынча ошо Центробанк 8-7,5%ке түшүрдү. Банктар обновлять этсе 8,5-9-дун тегерегинде болуш керек. Түшүнүктүү. Дагы бир суроо бар да, баягы мурдараак батир алып ипотекага жашап жаткандар да суроо бериптир. Бизди рефинансирование кылып башка банкка өткөрүп берүүгө канча акы алат экен депчи. Ал азыр кайсыл шаардан экенин такташ керек. Ошого карап рефинансирование кылып өткөрүп беребиз. Антип өткөрүп берген учурлар көп болгон. Бизде азыркы учурда мына ошол ставка бир аз түшсүн деп декабрь айларында буюрса уландырабыз. Түшүнүктүү. Дагы бир суроо бар да. Мисалы үчүн жолдошу экөөнүн бири-бирине ошондой кандай десем, макулдугу берилиш керек деген документтер да керек экен. Жолдошум Кыргызстанда, мен бул жактамын, кантсе болот? Кыргызстандын нотариустары жасаган документтерди кабыл ала береби? Кабыл алынат. Нотариустан согласие же болбосо брачный договор негизи только эки адамдын немесинде курулат. Бирок биз андай брачный договор кылбайбыз. Көп учурда согласие кылабыз, что келинчеги алып аткан болсо үйдө жолдошу Кыргызстанда туруп нотариальный түрдө заверить эттирип бизге электрондуу виде жөнөтөт ошол согласияны. Бул жактын банктары ошол согласияны принимать этет. Түшүнүктүү. Негизи дагы сиздердин жеке компанияңыздарга суроо. Сиздердин компанияда канча жумушчу иштейт? Кайсы жерде офисиңиздер бар? Кантип кайрылса болот дейт? Москва шаарында офисибиз бар, Екатеринбург шаарында да офисибиз бар. Даректерди алдына калтырсак болот. Жана ошондой эле бизде 12 адам иштейт.
биздин компанияда иштеп атам деген бизден мурда иштеп кеткендер дагы бар. Бирок мен Instagram баракчама биздин компанияда иштеген сотрудниктердин баардык сүрөттөрү жайгашкан. Эгер биздин компанияда иштеп атам десе, сөзсүз маалыматты тактап анан кайрылса болот. Түшүнүктүү. Анда урматтуу мекендештер, биз азыр бул видеонун астына жазып коебуз. Самара Нарматованын Инстаграмдагы официалдуу баракчасына кайрылсаңыздар болот. Жакында эле KG недвижимостьтин YouTube баракчасын дагы ачты. Ушул номерге байланышсаңыздар, айтор Самара Нарматова сиздерге ар дайым 24 сааттын 12 сааты боюнча жооп берет. Жумуш убактысында ар дайым жооп берет. Биздин маек соңуна чыкты. Биздин студияга келип, эжекем катарында да көрдүңүздөр. Мага батирди эч ким алып берген эмес, ушул эжекем алып берген. Ушул эжекебизге рахмат. Мен сыяктуу Москвадан болобу же Орусиянын кайсы облусунда жашасаңыз, ар кайсы аймагынан ушундай ипотекага батир алсаңыздар болот. Калоо, баягы мотивация, баягы инвестиция кылам, же болбосо ошол батирим 1-2 жылдан кийин кымбаттаган сатып, Кыргызстанга барып чоң бир сонун керемет жер таам же болбосо квартира алып алам деген мекендештерге абдан ыңгайлуу болгону баягы финансылык грамотность болуш керек экен да. Ошол болгондо сиздерге да ийгиликтүү болот. Кудайым сиздерге рызкы береке берсин. Эжеке, сизге дагы эркин микрофон биздин мекендештерге коштошуп. Сентябрь айында биздин мекендештер үчүн жакшы дагы бир мүмкүнчүлүк түзөйүн дегенмин. Себеби азыркы былтыркы менен быйылкыны салыштырыш мүмкүн эмес, мурдагы жылкы менен быйылкыны салыштырыш мүмкүн эмес. Былтыр иштешкен адамдардын адамгерчилиги, сага болгон мамилеси, теги эле бул акча баардыгын чечет дегендей мамилеси жок болчу. Биздин азыркы акыркы учурдагы биздин мекендештердин мамилеси, мен акча берип койсом эле баары бүтөт, анан акчаны бергенден кийин мен мынтип сүйлөсөм боло берет экен да дегендей ушундай мамилесине байланыштуу бир жакшы өзүм жеке ойлонуп тапкан бир идеям бар болчу. Сентябрь айында жумуштун көптүгүнө байланыштуу ал ишке ашпай калды. Буюрса октябрь айында баардыгы деп айтпайм, бирок кайрылган биздин мекендештердин кардарларынын арасындагы ушундай биздин билбей, башында билинбейт да, башында билбей алып алган кардарларыбыз жок эмес. Жана ошондой эле ушундай адамгерчиликтүү өзүнүн силер мага кандай мамиле кылсаңар ошондой мамиле аласыңар мекендештер. Эч качан бир адамдык бир тарбиядан чыкпаганга аракет кылышыбыз керек да. Анан менин айтайын деген жаңылыгым мындай болчу. Биздин кардарлардын ичинде сынак өткөрөйүн дегем да. Бизге бир айда 15 кардарды үйлүү кылсак, ошол кардарлардын ичинен бир адамдын кеткен расходун, баардык страховка, госпошлина, оценка, баардык расходторун өзүмдүн жеке компаниямдын атынан төлөп, сделкасын бекер өткөрүп берейин дегем. Себеби адамдардын адамгерчилигин дагы да өстүрүү максатында, жана ошондой эле биздин кардарлардын мотивация катарында ушундай бир уюштурайын деген жетишпедим. Буюрса октябрь айында дагы да биздин кыргыз мекендештерге жакшы мүмкүнчүлүктөрдү түзүүгө аракет кылабыз. Дагы жакшы жаңылыктарыбыз менен бөлүшөбүз. Буюрса баардыгыңыздарга ийгилик, баардыгыңыздар үйлүү болуңуздар. Үйү жок адамдар билет үйдүн кадырын, үйү жок кандай жашаш кыйындыгын. Бул ипотека десе эле ипотека алып калып кетет экенбиз, анан жашап кантип буну төлөп бүтөбүз деген эмес. Ушуну алам, мен ушуну төлөп бүтөм. Өзүмдүн жеке бул биринчи үйүм болот. Буюрса будан да жакшы үйлөргө жетишем деген бир максат коюп аракет кылсак, баардыгы ишке ашат. Буюрса баардыгыңыздарга ийгилик. Рахмат мекендештер, ушундай чыканактай чүкөдөй кызыңыздар. Москвадан өзүнүн курбусу менен биргеликте 2 батир алып, ошолорду төлөп бүтүп ушинтип жашап жатабыз. Сиздердин да колуңуздардан келет. Тоону тоңкоруп, ташты талкан кылып, энергияңыздар толуп турган учурда ушундай акылдуу инвестиция жасап алыңыздар деп кеңеш берет элем. Уктуңуздар, ким жакшы мамиле кылып, ушундай чын жүрөктөн ушундай батирлүү болгусу келсе, ошол адамдардын ичинде Самара эжекебиз
ушундай жакшы мамиле үчүн дагы ушундай өзүнүн компаниясынан акысын, страховкасын, госпошлинасын бар жогун төлөп берип, акысыз кызмат көрсөтүп, ошонун өзүнүн компаниясынан төлөп сиздерге батире алып берем деп жатат. Андыктан чамдаңыздар, кайрылыңыздар. Самара Нарматова ар дайым сиздер менен.